11 октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Машыгуу жайында кол салуу, каржылык чатак адам өлүмү менен аяктап, ок жегендер оор абалда. 10 октябрда Бишкектин 7-кичи районундагы бокс боюнча машыгуу залындагы ок атуудан бир адам каза болуп, экөө ооруканага жаткырылды. Ички иштер министрлиги буга каржылык пикиргелишпестик себеп болгонун билдирди. Маалыматка ылайык, жаңжал М жана НЖ аттуу эки кишинин ортосунда чыккан. Биринчи адам НЖ иштеген машыгуу жайына курал менен барып, дооматтын айтып, өзүнө катталган сайга мылтыгы менен аны көкүрөк тушка аткан. Ок жеген адамдын жанында СЭ аттуу киши болгон. Ал мылтыкты алуу үчүн М менен кармаша кетип, бутуна ок жеген. Коргоонунун натыйжасында курал менен барган кишинин башына кокустан ок атылып, ал жеринде каза болгон. Ал эми ок жеген адам ооруканага жеткирилген. Саламаттык сактоо министрлиги клубко экөөнө тең операция жасалып, биринин абалы оор, экинчисиники туруктуу оор деп бааланып жатканын билдирди. Жергиликтүү басылмалар машыгуу жайына курал менен барып каза болгон киши эл аралык бокс бирикмесинин калысы Мукаш Ырсалиев. Ал эми ок жегендердин бири машыктыруучу Жылдызбек Ниязалиев экенин жазды. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Азыркы тапта жаңжалдын чыныгы жагдайлары аныкталып жатканын белгилешти. Ал эми ок атуу катталган Орзубек Назаровдун бокс клубу жабылганы кабарланды. Качан иштеп баштаары азырынча белгисиз. Сот Махабат Тажибек кызынын абак жазасын уулу 14кө чыкканча жылдырса болмок. Кечээ Ленин райондук соту Темиров Лайф долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга эркинен ажыраткан. Укук коргоочу Гүлшайра Абдирасулова сот сүйүндөгү барагына Махабаттын 14кө чыга элек уулу бар экенин эске салып, судья Кылычбек Истамкулов анын абак жазасын жылдырса болмок деп билдирди. Анын айтымында кылмыш кодексинде мындай чара өзгөчө оор кылмыш жасагандарга гана колдонулбай турганы жазылган. Бирок Махабат күнөөлүү деп табылган бирине өзгөчө оор болуп эсептелбейт. Эмнеге сот бул норманы колдонуп, абак мөөнөтүн уулу 14кө чыкканга чейин жылдырган жок? Бул норманы колдонбоо үчүн ал кандай мыйзамдуу негиздерди келтирди деп кайрылды ал судьяга, жогорку сотко жана Акыйкатчы институтуна. 10 октябрда Ленин райондук соту жапырт башаламандыкка чакырык жасоо айыбы менен быйыл январда кармалган 11 журналистке өкүм чыгарган. Ага ылайык Махабат Тажибек кызы 6, акын Азамат Ишенбеков 5 жылга эркинен ажыратылды. Дагы 2 журналист Актилек Капаров менен Айке Бейшекеева 3 жылдык пробация менен бошотулду. Калгандары кылмыштын курамы жок деген негизде акталды. АКШ жана Улуу Британия элчиликтери Темиров Лайфтын журналисттерин актоого чакырды. АКШнын жана Улуу Британиянын элчиликтери Ленин райондук сотунун журналисттерге карата чыгарган өкүмүн айыпташты. Алар билдирүүлөрүн соц түйүндөргө жарыялашты. Дипломатиялык өкүлчүлүктөр 6 жана 5 жылга эркинен ажыратылган Махабат Тажибек кызы менен Азамат Ишенбековдун апелляциялык арыздарын болушунча тезирээк кароого чакырышты. Ошондой эле 3 жылдык пробация менен бошотулган Актилек Капаров да, Айке Бейшекеева да акталышы керектигин белгилешти. Журналисттер өз ишин аткарганы үчүн жазага тартылбашы керектигин белгилегибиз келет. Тилекке каршы бул Кыргыз Республикасында ЖМК эркиндиги үчүн чөйрөнү тарыттуу боюнча тенденциянын бир бөлүгү катары көрүнүүдө деп билдиришти элчиликтен. БУнун башкармалыгы Кыргыз бийлигин журналисттерге чыккан өкүмдү кайра кароого чакырды. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы Кыргызстандын бийлигине кайрылып, Темиров Лайфтын мурдагы жана азыркы кызматкерлерине чыккан соттун айыптоо өкүмүн кайра карап чыгууга чакырды. Башкармалыктар журналисттердин иши адам укуктары боюнча эл аралык стандарттарга ылайык каралышы керектигин белгилешти. Сөз Темиров Лайфтын 6 жылга соттолгон жетекчиси Махабат Тажибек кызы, 5 жылга кесилген акын Азамат Ишенбеков жана 3 жылдык пробация менен бошотулган журналисттер Актилек Капаров менен Айке Бейшекеева жөнүндө болууда. Кыргыз бийлиги журналисттерди жана башкаларды өздөрүнүн негизги укуктарын, анын ичинде өз пикирин эркин билдирүү укугун ишке ашыруусу үчүн жоопко тартуучу кылмыш кодексиндеги бүдөмүк нормаларды кайрадан карап чыгууга чакырабыз деп билдиришти башкармаларда.